Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı mekendeşler. Biz hazır Karasu şahrında turabız. Karasu şahrında öte çoğun futbol bolup atkan iken atayın çakırуу menен geldik. Bu yerde Kayrımdуулuk fondu Ынтымақ ligasını ötkөрүп жататкен. Bu yerden Özbekistan'dan gelgen konaklarımız var. Futbolistler de dünyaya tanılgan futbolistlerimiz, Kırgızistan'dan gelgen futbolistlerimiz var. Biz de hazır Kırgızistan'da tanılgan Nursultan Abdullayev'dan interview alıp koyuyoruz. Assalamu alaikum. Kandaysiz aka, жақсысыз ба? Карасуга келип футбол ойнап атасыз экен ака. Сезимдер кандай болуп атат ака? Сезимдер өтө жакшы. Ар кайсы жылы келип турам бияка. Лигалар КФ ушундай лигаларга. Бияка жакшы атмосфера жагат мага. Залда өзү жакшы. Көрөрмандар да өтө көп келет. Эми азыркы күндө ака мисал мурун билебиз ака спортто баардыгы мисал футболисттер кичине начарыраак ойночу эле азыр кандай ойношуп атат? Ама ар кайсы жыл сайын туроптордун да уровени баягы тажрыйбасы өйдөлөп баягы күчтөнүп жакын Өзбекстандан өзбектик туугандарыбыз келип ойнойт, Тажикстандан сборныйда ойногондору келип ойногон себептен биздин игроктордун да баягы уровени көтөрүлүп опыт алып атат. Жылдан жылга уже футзал оюну уже өйдөлөп баратат. Ынтымақ лигасынын соперниктер кандай ойношуп атат сиздинче ака? Соперниктер жакшы. Биз дагы азыр составыбыз жакшы. Бүгүн экинчи месте да калдык окшойт. Ошо жакшы турат. Уровень да жакшы. Аябай сонун. Сизди көрөрмандарга, мисал жаштарга, бекер жүргөн жаштарга эмне деген болмокчусуз ака? Намаз окугула, динде жашагыла, дин менен жашагыла. Анан баягы жөн жатпастан спорт менен да алек менен футбол ойногула. Жөн жатпагыла, ишкыла. Дагы кичине ошо намаз ибадаттан сырткары дагы кичине убактыңыз болуп калса, футболго болельщик кылганы баарыңарды чакырып калабыз туугандар. Адрести айта кетсем, адресибиз баарыбыз билген Карасу шаарында 4 көчө шашлик деп коюп, ошо шашликти жарында Абдурахман ака поле десе баардыгы билет өздөрүчө. Ошол жерге ар жума 19:00 башталат буюрса, баарыңарды чакырып калабыз туугандар. Келерибизге поддержкадан берип турба туугандар. Өздөрү билгендей эле, сиздерге дагы эмне белек берилет десеңиздер, биздин көрөрмандарга белектерибиз эң биринчиси умра сапарга белек берилет. Дагы холодильник, бытовой техника дейсиңерби, велосипед дейсиңерби, ошондой нерселерди беребиз туугандар. Силерге аябай сонун жаңылык да болчу. Баарыңарды күтүп калабыз. Ака, сизге дагы чоң рахмат. Сау болуңуз.